Жөнөкөйлөр ушул өзүнүн кылып аткан ишканасын мемлекет чараласын бюджетин аныктап, эртеңки күнү кандай акчаны кандай колдонуу керек. Андан тышкары долбоорлорго каршы акча алганда долбоорлор ошол долбоорлор айтат. Акчаны жөндөп берип койбосо, ошол акчаны кандай колдонуш керек? Кантип саганда канча кириши болот, ошону үйрөтүш керек, окутууга. Мына баарыңыздар ушул агродиалогдо баардыгы айтат, окутуусуз алган акчалар да жукпайт. Окутууларга кээде түнө радио үчүн, чөйрө үчүн келгендерин азайып атат. Башында ошондой болчу. Эми азыр билим алууга отуруп калды биздей анда. Бул кубандырат. Көп кишилер, биз бул рыноктарга чыгуу, камсыздоо деген долбоордун өзүнө кыскача айтып кетсем, мен өткөндө айттым эле, бүгүнкү күндө агрардык саясат тармактуу эмес, агрардык саясат көбүнесе кошумча наркчылык жасап атат да. Агродиалогдо бактар киши айтты, өндүрүүчүлөр, пайыз этүүчүлөр, сатуучулар. Ошол үчүн ортосундагы байланыштын экендигин көздөмө болот. Экспортко багытталган 4 продукцияны карайбыз, эт, сүт, бал, жүн. Ушунун тегерегинде өндүрүп, тышка сатып биздеги дарыгерди жоготушубуз керек. Андан тышкары ИФА долбоорлордун көбүнесе жайыт башкаруу системасы, жайыт жакшыртууну көздөп келген. Жайытсыз мал чарбасынын өзүнүн той базасынын негизи болот да. Жайыт оңдо болсо, анда биз эртеңки мал чарбасын алабыз. Союз кезинде сиздерге маалымат үчүн. Союз кезинде Госпландын материалдарын өтөтүп, 86-жылы жайыт оңдоп түзүүгө 600 миллион рубль бөлүшкөн. Bir жылда Кыргыз СССРында 600 миллион рубль деген бүгүнкү акчада отогондо 1 миллиард сом. Биз Чечен агрардык реформа өткөндөн бери жайытка 1 тиын бөлбөйбүз. Тескерисинче күнүгө колдонобуз, тебейбиз, тепсебиз. Ошол жайытты жакшылап сактап калбасак, биздин балдарга калтырап турган, кийинки буундарга калтырап турган басым. Ошондуктан бул биздин мамлекеттин бирдендирип турган саясаттардын бири. Ушул багытта долбоорлор өз иштерин алып барат. Бул долбоор дагы жанагы 4-чы жада атпайбы? Мына бүгүнкү күндө Америкада бар кайраштын ишкана 20 кайраштын ишкана тегерегинде 100 кайраштын. Кооператив болуп, дыйкандардын башы бирикпесе, жалгыз дыйкан иштей албайт, көлөмүн алыстай албайт, сапатын алыстай албайт, өзүнүн укугун коргой албайт. Ошондуктан бул биригип, анан кайраштын ишинин өкмөтүнүн баласын байланыштарын бекемдетип, ошол ортосунда кайра иштеткенде кошумча нарк пайда болуп биздин экономикага жанданыш керек деген максатты көздөп келип атабыз да. Санитардык система дейбиз, лабораторияларды оңдоп берип атабыз. Ветеринардык система дейбиз, ветеринардык системаларды оңдоп берип атабыз, ветеринар өкүлдөр бар. Мына эң социалдык орунга ээ болгон 2 орун бар республикада. Бул Курцелөс, анан Экин атабыз. Курцелөс билесиздер, Экин атабыз көпкө айланчаласып кеткен. Мына ИФА ветеринардык тармакка акциялар сатып бергендер илгери 2014 жылына расмий түрдө 4,5 миң учет катталчу Курцелөстөн расмий түрдө. Анан дагы сатып берип атып, өткөн жылы 800 жыл болду. Курцелөстөн түнөдө. Шунун баары мамлекет тарабынан кылып аткан нерсе. Бул долларды аткан нерсе эмес, мамлекет ошол өзүнүн максатын чечейин, анан ушул багытта чечейин. Ошондуктан долларлар берип аткан анча акча республикасында болгон маселелер бар чече албайт. Бирок элдин акциясын өзгөртүп, түйүндү маселе чечкенди алып келет. Долбоор боюнча кызык милдеттер, мен телефондорум бар, ошол жерде бар биздин балдар жүрөт. Сиздерге кеңири айтып берүүгө даярмын. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кошумча бир элемент алдыңыз.